Ош Кара суу жолунда жол кырсыгы катталды. 2025 жылдын 4-июнь күнү Ош Кара суу жолунда жол транспорт кырсыгы орун алды. Алдын ала маалыматтарга ылайык жүк ташуучуна бурулуш үчүн токтогон учурда анын артынан келе жаткан Hyundai үлгүсүндөгү жеңил унаа токтой албай, жүк ташуучунанын арткы бөлүгүнөн сүзүп кеткен. Кырсык болгон жерге Кара суу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө кызматкерлери барып, окуянын келип чыгуу себептерин такташууда. Кагышуунун кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу каза болгон. Бул факты боюнча тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп, кошумча маалымат берилет. 20 000 сом үчүн Чүй облусунда эркек киши таанышын өлтүрүп, сөөгүн дарыяга таштап кеткен. Нарындан Токмокко мал сатып алууга келген жарандын жансыз денеси табылды. Токмок шаардык милициясы тарабынан киши өлтүрүүгө шектүү кармалды. Маркумдун сөөгү Чүй дарыясынан табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 1-июнда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө 1997-жылы туулган жаран дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымат туугандары тарабынан түшкөн. Маалыматка ылайык, ал мал базарынан кийин байланышка чыкпай калганы маалым болгон. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлө баштаган. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында анын жоголушуна шек саналып, таанышы 1997-жылы туулган жаран кармалган. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, шектүү маркумдун акчасын алуу максатында мал көрөбүз деген шылтоо менен аны Чүй дарыясынын жанындагы ээн жерге алып чыккан. Ал жерде жабырлануучуга уштуу нерсе жана таш менен сабап, жанындагы болжол менен 20 000 сом акча салынган барсетканы алып, сөөгүн дарыяга ыргытып жиберген. Бүгүн 4-июнда саат 10:20 чамасында Чүй районунун аймагындагы Чүй дарыясынан сөөгү табылган. Аталган факты киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүн парламентте порно сайттарга тыюу салуу маселеси кызуу талкууланды. Депутат Дастан Бекешев чоң адамдар муну көрүүнү өзү чече турганын айтса, Марлен Маматалиев жалпы эле тыюу салуу керектигин белгиледи. Ал эми эл өкүлү Аккулу Бердиев порно сайттардын айынан Кыргызстанда балдардын төрөлүүсү азайып кеткенин айтты. Жыйынтыгында мыйзам долбоору 1-окууда жактырылды. Булак Седепкежү. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге о деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Дамыздарга рахмат. Дастан Бекешев социалдык тармак TikTok болгон тыюуну алып салууну сунуштады. Анын айтымында кыргызстандыктар TikTok'ту азырда VPN аркылуу колдонуп жатышат. Бул болсо кооптуу жагдайларга алып келиши мүмкүн. Жарандар TikTok'у VPN аркылуу кирип, жеке маалыматтарын түшүнүксүз жактарга берип жатышат. Бул тескерисинче улуттук коопсуздукка коркунуч. Андан көрө TikTok өкүлдөрүн Кыргызстанга чакырып ачык иштөөгө уруксат бериш керек. Бул тармак ишкерлерге жана ишкердикке абдан жакшы платформа болгон, деди Бекешев. Эске салсак, 2023 жылдын 30 августунда Маданият, маалымат, спорт министрлиги Кыргызстанда TikTok'тун ишмердүүлүгүн токтотуу чечимин кабыл алган. Бул чечим коомчулукта түрдүү пикирлерди жараткан. 2024 жылдын 18 апрелден тарта бир катар мобилдик жана интернет операторлор өлкө аймагында TikTok'у кирүүнү чектешкен. Баарыбыз билип атабыз ким жасаганын. Бир эле талкууга алынып, орто жолдон аялдарыбыз өзү күнөөлүү, анан жакка барбаш керек, бияка барбаш керек деп биз эми 17-кылымда жашаган жокпуз да. Ошондой сөздөн алыс бололу. Жаш өсүп аткан кыздарыбыз бунун баарын соц тармактарда окуп жатат. Мага абдан көп петициялап кыздар аял келиндерибиз кайрылып атат. Ушул сот отуруму ачык өтсүн. Мыкаачылык менен өлтүргөн биздин аялдарын сабап жүргөн, коркутуп, үркүтүп жүргөн мырзаларыбызга, күйөөлөргө сабап болсун деп аябай кайрылып атышат. Андан ушул ишти ачык өтсүн.
сот отурумдары ачык өтсүн деп мен жогорку соттун жетекчилигине да кайрылам да. Ошентип ублюдок, подонок Алмазбек Атамбаев сурак алды 11 жыл 6 ай кече. Рас болду шакалга. Анткени бул көп саясатчылардын убалына калган. Ошол эле Садыр Жапаровду камап кордогон, Ташиевди камаган, алардын командасында жүрөсүң, митингдерге катышып жүрөсүң деп мени камаган. Какой-то религиозный бир нерсе. Анан бирок мен достойно отуруп чыктым, билесиңер да. Атамбаевдин системасына каршы күрөшкөм мен. Тиги булардын колония поселениесинин начальниги менен чабышып, зонага кетип калып, зонада дерзкий борузду отургам. Эми суроо беришиңер мүмкүн. Алланы, ал системадан сынбапсың, чабыштың, көрдүк барыз, дейсиңер, дейт чыгарсыңар. Азыркы система мененчи десе, азыркы система менен мен вряд ли чабышпайм го, скорее всего, потому что менин соратниктерим Садыр Жапаров менен Ташиев властьта турат. Мен бул система менен эч качан күрөшпөйм. Просто оң акыл насаатымды айтып турушум мүмкүн, оң советтеримди. Кышайып барса түштөп коюп совет берип. Анан эми ошондой пока. Анан Алмазбек Атамбаев дегенди билесиңер. Далай кишинин убалына алган муну названа мына. Мен мага эми митинг жасап экен. Сен Атамбаев сындырганда, анан сен Атамбаев ушинтип койбоду, анан сен ошентип Атамбаев чымарт этип койду. Чымарт эткен жок, мээң эчтеги ушу жасап аткан комментаторлор. Мен айтып атам, мен анын системасын сындырып, наоборот, лажа кылгам ал Атамбаевди. Эмнеге мен колония поселениемде волямды, полуволямды жертвовать этип, эмнеге зонага кетип калам? Потому что мен бул системаны отчаянно күрөшкөм. Мына пофиг болчу. Понимаете? Анан мен көкмөй болсо жасай бересиңер да. Бул только он навредил мне, по семейным обстоятельствам навредил. Жаңы эле узбекский үйлөнгөн, баягы 19 жашында. Ошол жашоо болбой калды, просто мен үйлөнөр заматта 2 айдан камап ийим. Атамбаев деген шакал. Аны кесепет эмеге чейин тартып, кече жакында кайра кыргыздын 19 жашындагы кызды үйлөндү. Болгону ошол мен по личным обстоятельствам гана вред кетти да Атамбаев. А так колума курай салган жок. Наоборот, мен муну лажа кылдым. Отуруп туруп, не твое собачье дело Атамбаев деген эсиңерде? Эсиңерде эмес, эсиңерде жала чыгып калса 16-жылы, 2016-жылы. Декабрдын где-то 14-тө сүйлөгөн видеода изилип турат. Не твое собачье дело деп сүйлөгөм. Колония поселениеде жүрүп ошентип сүйлөгөм. Так что Атамбаев мен сындыра алган жок. Лажага болуп жүрөттү мен. Сүйлөсө эле эс тартып алып мотойуп болчу. Мотойуп деп. Эми бул шакалды ошо кармап кешекте камаш керек. Всё, чыгарбаш керек. Анткени билесиңер, конфискация с имуществом чыкты. Кой таштагы дворецин алыш керек. Бүт элдин майданына салган. Сапари Сагойго жеген бар кустуруш керек. Миллиондогу миллиарддарды баягы $600 паскоп сесиңерде чыкты. Так что ошонака